Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин Балам YouTube каналынын катталуучулары. 50 жылдан кийин Кыргызстаныбыздын келечеги кандай болот деп сурай турган болсок, бул суроого эч ким так жооп бере албайт. Бирок бул суроо ар бир кыргызстандыкты ойлондурган суроолордун бири. Бирок бир нерсени билсек болот, анык айтсак болот. 50 жылдан кийинки Кыргызстандын келечеги азыркы учурдагы биз балдарыбызды кантип тарбиялап жатабыз, ушул нерседен көз каранды. Демек, бүгүн каналыбызда ошол бала тарбиясындагы эң актуалдуу темалардын бири болгон балам мени түшүнбөй жатат. Бала менен ата эненин ортосундагы түшүнбөстүк мамиле жана аны кантип жолго коюш керек, ушул боюнча сүйлөшөбүз. Азыркы учурда коомубузда көбүнчө ата энелерде ушундай таарыныч бар балдарына. Балам мени укпай жатат, балам мени айтканымды кылбай жатат. Мен эртеден кечке ушул баламдын келечеги үчүн иштеп, элдин балдарынан кем калбасын деп, камсыздап, жегенин алдында, жебеген артында кылып аракет кылып жатсам, балам эртеден кечке телефондон башын көтөрбөй мени укпай жатат деп баласына таарынган ата энелер дагы азыркы учурда аябай көп. Ошол эле убакта балдардан сурай турган болсок, балдар айтат, ата энем мени түшүнбөйт негизгиси. Ата энем мага ишенбейт. Башка адамдардын балдарына, башка бирөөлөргө мени салыштыра берет деп, балдарда дагы ата энесине болгон таарыныч бар. Демек, азыркы учурдагы баланы тарбиялоо маселеси ата энелерден алынып коюлуп жатыптыр. Анткени эмне үчүн мындай деп жатабыз? Баланы тарбиялаганда өзүбүз билебиз, жашоодон алып карай турган болсок, биз качан үйлөнгөнүбүздө, никелешкенибизде, качан достошконубузда, иштешкенибизде эң биринчи бизди түшүнгөн, бизге көз карашы, жашоо болгон түшүнүктөр окшош адамдар менен никелешет экенбиз, достошот экенбиз, иштешет экенбиз. Эгер дүйнөгө болгон түшүнүктөрү окшош эмес болсо, бизди түшүнбөгөн болсо, ал адамдар менен биздин ортобузда барган сайын эмне болот? Алысташуу барган сайын эмне болот? Күчөйө берет экен. Ошол сыяктуу эле азыркы учурда демек ата эне баланы түшүнбөй жатат, бала дагы ата энени түшүнбөй жатабы? Демек, бул жерде ата энеден бала тарбиясы алынып коюлуп жатыптыр. Эми ушул нерсени бир жөнгө салыш үчүн, ошол ата энеге коомдогу бала тарбиясыны кайрадан өзүбүзгө алып келиш үчүн, ата энени бала угуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи эле биз кайрыла турган нерсе бул албетте Куран жана сүннөт. Курандын биз окуп карай турган болсок, карапайым бир кой багып жүргөн адам окуган болсо, ал Курандан өзүнө тиешелүү нерсени алат. Ошол эле убакта мен илимдүүмүн, билимдүүмүн деген профессор келип Куранды окуган болсо дагы таң калып Курандан өзүнө тиешелүү бир сабактарды алат. Демек, Куран жөнүндө Аллах Таала эмне деп жатат? Биз Куранды силерге жеткиликтүү бир жеңил бир тил менен, жеңил бир методика менен түшүрдүк деп Куран аяттарынын маанисинде Аллах Таала айтып жатат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн карай турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көбүнчө балдар, кичинекей балдар менен ойногондо, сүйлөшкөндө пайгамбарыбыз тизелеп, аны менен көзмө-көз, көзүнө карап, аны менен бирдей абалда туруп, аны менен сүйлөшүп атат. Ошол эле убакта ушундай бир окуясы бар. Жолдо баратса, бир жөөттүн балдары азан эми чыккан мезгилде аны шылдыңдап, келекелеп, ар кандай кылып, ар кандай обонго салып айтып жатыптыр да азандычы. Пайгамбарыбызды көрүп калып токтоп калышып, бизди келип урушат го азыр деп күтүп атышканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып, алардын бирөөсүнүн башынан сылап, "Сенин үнүң кооз турбайбы? Сен азан айтсаң, аябай кооз айтат экенсиң. Кана ошол айткан нерсеңди дагы кайталап айтчы" деп башынан сылап, кайра 3-4 жолу кайталаттырып айттырат экен да. Ошондой жакшы бир мамилесинин артынан ошол жөөт бала кийинчерээк толук бир мусулман болуп, кооз бир үндүү азанчы болуп жетишкен дейт. Дагы бир ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосундагы бир окуяны ала турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баратканда өспүрүм курактагы балдар өздөрүнүн кандайдыр бир жашоодогу бир темада сүйлөшүп жатышыптыр. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрө калып эле анан теманы өзгөртүрүп калышат экен да. Бул дин темасын өтүп, акырет темасын өтүп калышат экен. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, "Эмне жөнүндө сүйлөшүп жаттыңар эле?" десе, "Биз ошол акыретибиз жөнүндө, кантип динге кызмат кылсак, кантип акыретибизди утуп алсак деп ушул темада сүйлөшүп атабыз" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, "Силер мен келгенге чейин бул жерде кайсыл темада сүйлөшүп жаткан болсоңор, ошол биринчи темаңарга кайткыла. Мен да ошол тема боюнча силер менен талкуулашайын, сүйлөшөйүн" дейт экен. Бул деген эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жаштардын тилин таап, өзүнүн тили менен ошол жаштарды түшүнүп, ошол тил менен сүйлөшкөнгө аракет кылган экен. Демек, бизге Куран дагы, сүннөт дагы эмнени үйрөтүп атат? Биз балдарды түшүнүшүбүз керек. Эч качан бул жерде биз балдарыбыз бизди түшүнөт деп күтпөшүбүз керек. Анткени балдар бул толук кандуу бир инсан болуп жетире элек, акыл эси толо элек бир жан боло турган болсо, ата эне ушул мезгилге чейин акыл эси жетилип, толук кандуу бир инсан болуп калыптанган инсан. Ошондуктан баладан бир башка бир кадамды күтпөстөн, өзүбүз биринчи кадам таштап, балдарды түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Эми баланы түшүнүү дегенде кандай? Мен окурмен окуу борборунун директорумун. Ал жакта балдар менен иштешкенибизде бир окуяны айтып берейин. Өткөндө бир бала игра ойноп отуруптур.
көрдүм дагы баланын башынан сылап туруп игра ойнобогун мындай андан көрө тапшырмаларыңды кыл деп акырын айтып өтүп кеттим. Анан кайра бир жерге барып туруп кайра келсем жанагы бала дагы кайра играсын отуруп алыптыр. Анан жанына акырын отурдум дагы кандай игра ойноп атасың деп анан башынан сылап бул играны жөн эле коюп мындай кылсаң жакшы болот мындай кылат деп түшүндүрсөм анан бала чыкты дагы макул байке деп чыгып туруп YouTube'га кирип мен сизге бир нерсе көрсөтөйүнбү деп калды. Анан макул көрсөт десем Мистер Битс деп көрсөтүп атат. Анан бул ким десем бул эң бай адам деп атат. Бул эмне кылат десем дүйнөдөгү эң мындай кымбат машиналарды сатып алат дагы аларды чогуу кылып туруп талкалап көрсөтөт. Бир мини маркетти же супермаркетти сатып алат дагы аларды дагы талкалап ушундай кылып шоу кылып көрсөтөт экен. Кээде мындай садака кылып жакшы иштерди да кылып коет экен, бирок көбүнчө ушундай шоулорду көрсөтөт экен да. Анан карап туруп айттым мен. Эми ушунун кылып атканы туурабы кандай дейсиң? Бул андан көрө Африкада канча балдар ачка калып атат. Буларга жардам берсе туура болмокко десем, жана бала мени карап туруп, "Ооба байке" деп атат да. Анан ошол эле убакта дагы бир агайыбыз келип калды. Анан ал агайды да чакырып келсеңиз деп ага да көрсөттүм. Ага да жана Мистер Битсти көрсөтүп туруп жанагы бала. Карасаңыз мондай иштерди кылат деп түшүндүрүп берди. Анан жана агай да сурады. "Эми ушунун кылып атканы туурабы? Сен кантип ойлойсуң?" деп жанагы кичинекей баладан сурасам, жанагы бала сразу агайды карап туруп, "Туура эмес дейми бул кылганы? Африкада канчалаган балдар ачка калып атат, канчалаган балдар суусуз жүрөт, канчалаган адамдар жашоодо кыйналып атат. Андан көрө ушуларга жардам берсе туура болмок да" деп жана байкеге түшүндүрүп берип атат да. Демек бул жерден эмнени айтайын деп атабыз? Демек ошол жерде баланын жанында отуруп бир эле түшүнүк ошол көрүп жаткан жаман нерсесинен дагы бир жакшы нерсени ата эне ошол жерден чыгарып балага бир жакшы түшүнүктү берсе болот экен да. Көбүнчө балдар ата энелер эмне кылабыз? Бала бир нерсени көрүп аткан болсо же игра ойноп аткан болсо келип урушабыз да, кыйкырабыз. Анан ата эне менен баланын ортосунда бири-бирин түшүнүү деген маселе барган сайын эмне болот? Ажырым кармап барган сайын алыстап кете берет экен. Ошондуктан биз эгер балдарыбыз бизди түшүнсүн десек, бизди уксун десек, балдарды урушуп, аларды жогорудан карап эмес, бизге Куран, бизге Сүннөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй, алар менен керек болсо дос катары туруп, алар менен сырдашып, аларды угуп, алардын дүйнөгө болгон көз карашын биз түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Тилекке каршы азыркы учурда көпчүлүк ата энелерде андай нерсе жок. Эмне? Баласы эмнени көрүп атат, кандай мультикти көрүп атат, кандай видеолорду көрүп атат, кандай блогерлерди көрүп атат, муну менен мындай такыр бир маалыматы жок да ата эненинчи. Демек, биз дагы балабыз менен өзүбүздүн ортобуздагы түшүнүктөрдү ортого коюш үчүн баладан кадамды күтпөй, өзүбүз кадам таштап, ал эмнени көрүп атат, эмнени ойлоп атат, анын дүйнөгө болгон көз карашы кандай, ошону биз түшүнүп, билип алышыбыз керек болуп жатат. Азыркы учурда бала тарбиясында тилерде кооптонуу да пайда болду. Себеби Европанын баланы тарбиялоо методикасын алып келип бизге көпчүлүк окутуп, сиңиргенге аракет кылып атат. Бирок ал Европанын, Американын бала тарбиялоо методикасынын плюс жактары да бар албетте, минус жактары дагы көп да. Анткени азыркы учурда Европа менен Америка биздин баланы тарбиялоо методикабызга дагы да суктанып жатышат. Анткени азыркы учурдагы мусулман футболисттер футболдо жеңишке жеткенден кийин барып эле эмне кылып атат? Ата энеси менен кучакташып, ата энеси менен жанагыны майрамдап атат да. Ал эми алардын жаштары эмне кылып атат? Никеси жок эле ошол кыздары менен барып, ошолор менен майрамдап, ата энесин унутуп, жакындарын унутуп эле ошол жакка кетип калып жатат. Ошону журналисттер да жазып чыкты. Демек, биз туура эмес кылыппыз. Демек, биз ошол мусулмандардын бала тарбиялоо методикасын дагы да үйрөнүшүбүз керек экен. Үй бүлөдөгү бири-бирибизге болгон мамилени дагы да бекемдешибиз керек экен деп айтып жатышат. Эми жыйынтыктап айтканда кандай? Биз ошол балабыз кичинекей бир актай барак болгон мезгилде биз ошол актай баракка өзүбүз жазып, ошол баракты өзүбүз толтурушубуз керек болчу. Бирок биз эмне кылып атабыз? Балага телефонду карматып коюп жатабыз дагы. Ошол актай барак мезгилдеги, ошол актай баракка жазган, ошол түшүнүктөрдү жазган бул азыркы учурда тилекке каршы ошол телефон болуп калып жатат. Биз эмне кылып атабыз? Балабыздын курсагын тойгозушубуз керек, балабызды материалдык жактан камсыздашыбыз керек деп жатып, эртеден кеч иштеп жатам, балам мени түшүнүш керек деп жатып, баланын чыныгы бир тойгозушубуз керек болгон руханий курсагына маани бербей калып жатабыз да. Анан коомубуздагы азыркы учурдагы эң дагы бир көйгөйлүү маселелердин бири бул балага мээрим бериш керек деген нерсе. Кээде мээрим берем деп жатып, ата эне ашыкча мээримдүүлүк кылып баласын аяп, эч кандай жоопкерчилик бербей балага, ошо баланы мокок кылып дагы алып жатабыз да. Ошондуктан ошол баланы динибизде да келет, эмне? Бала кыз киши болгон болсо, кыздарга 9 жаштан намаз парз болот, эркектерге болсо 12 жаштан намаз парз болот. Ага чейин эле балдарды эмне кылат? Намазга бирге алып барып, акырындап жоопкерчиликке көндүрө баштайт. Биздин динибизде жетелеп алып барып, анан ошол 9га же 12 жашка келгенде эмне кылат? Катуу эле айтып, аны кадимкидей намазга тарбиялап, жоопкерчилиги сенин алдыңдагы жоопкерчилигиң деп жоопкерчиликти ага сездирип, ошол намаз аркылуу динибиз баланы тарбиялайт. Ошол сыяктуу эле биз да балабызды мокотпостон, ашыкча мээримдүүлүк да бербестен эмне кылыш керек?
ага жоопкерчиликтерди берип, аны жумшап, аны ошол нерсеге көндүрсөк, чоңойгондо дагы биз аны кичине бир аз урушуп койсок эле тапа болуп таарынып кетпейт. Ошол жоопкерчилик алганга бала көнөт. Сиздер менен мен Санжар Мадумар болдум. Мындан кийин дагы Кыргызстандагы, коомубуздагы бала тарбиясы боюнча эң актуалдуу темаларды алып чыгып, ушул теманын алкагында чечимдерин да бергенге аракет кылабыз. Сиздин балаңызды тарбиялоодо кандай көйгөйлөр болуп жатат жана кандай жетишкендиктерге жетип жатасыз? Комментарийге бөлүшө кетиңиздер.